Assalamu alaikum достор, каналыма қош келиңиз. Бүгүн сиздер менен казанга самса жапканды көрсөтөм. Жети боркураган, тандырга жабылган самсадай болуп чыгат. Алгачкы ишибиз камырыбызды баштайбыз. 1 жумуртка, 1 чайный ложка туз, сүттүн ордуна курук сут иштеттим, 2 чоң аш кашык, 3 аш кашык өсүмдүк майын куюп, жакшылап аралаштырып, жылуу суунан куюп, камырды жууруп алабыз. Катуураак камырды жууруп алабыз. Мына камырыбыз даяр. Камырды 2 бөлүккө бөлүп, зоола жасап койдум. Он 15 минутка тындырып коебуз. Камырыбыздын бети карып, катып калбаш үчүн өсүмдүк май менен майлап койдум. Кааласаңыз пакетке салып койсоңуз болот. Мына убакыт өттү, энди камырды жуука кылып жайып чыгабыз. Сөзсүз түрдө 10-15 мүнөт тынган камыр ушундай сонун жайылат. Урпак сеппей жайдым. Сливочный май менен жакшылап майлап алыңыз. Майлап болгон соң рулет сыяктуу кылып ороп чыгыңыз. Bir четке коюп турабыз. Экинчи камырды дагы ушинтип жайып, май менен майлап чыгыңыз. Жана жайып алган камырыбыздын үстүнө коюп, кайра ороп чыгабыз. Даяр камырыбызды муздаткычка 1 саатка тындырып коебуз. Бул учурда биз ичине керектүү фаршты даярдап алабыз. Майда бөлүктөргө бөлүп, пияз, эт, ич майды. Мына биздин фаршыбыз даяр. Камырыбызды бөлүктөргө бөлүп, энди камырды жайганыбызда унга бөлүп жайыңыз, анткени биздин камырыбыз май камыр, ошондуктан унга кеңири бөлүп анан жайсаңыз жакшы жайылат. Мынакей баарын
ушинтип жайып алган соң ичине фаршты салып, өзүңүз каалагандай форманы берип түйүп алсаңыз болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, сөзсүз түрдө казаныңызды отко коердо казанды жакшылап жууп тазалап, андан кийин самсаны жабың. Анткени сиз мурда тамак даярдап жүргөн казанга самсыны жапсаңыз түшүп калат. Ошондуктан самсыны казанда жакшына жабышып турушу үчүн казанды сөзсүз түрдө жууш шарт. Жууганда да майыны кеттирип, пемос менен жууп, же болбосо күл менен жууп тазалап, андан кийин самсыны жабыштырыш шарт. Эгер казаныңыз майланышып турса, самсы турбайт, түшүп калат. Нан жапканда деле ошондой. Мына энди жумуртканын сарысын бетине сүйкөп, сейдана же күнжөт сээп койсоңуз болот бетине. Жумуртканын агын самсынын аркасына иштетебиз. Мен казанымды отко коюп койгонмун. Жогорку отко коюп, капкагын жаап коюңуз. Ошондо биздин казаныбыз кызып чыгат. Кызыган казаныбызга самсыны басабыз. Жумуртканын агына самсаны малып, кызыган казанга басып алабыз. Эң эле сыры самса түшпөш үчүн казаны сөзсүз түрдө майланышпаган, таптаза жуулган казан болуш керек. Ошондо биздин самсабыз түшпөй бышат. Андан кийин биздин самсыбыз жакшылап жабыштырып болгон соң капкагын жаап, орто отто 35-40 минутта ичинде бышып чыгат. Ортосуна, казаныбыздын ортосуна туздан таштап коюңуз. Мынакей мен жабыштырып бүттүм. Мынакей биздин самсыбыз даяр. Аркасы да сонун кызарып чыгат. Жуулуп алганда да оңой. Ичиндеги эт да абдан сонун, даамдуу болуп бышат. Сиз да даярдап көрүңүз. Эгер менин видеом жакса, сөзсүз түрдө лайк басчын басып, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат.